Андан кийин суроо. Тамак түнкүсүн ачык калган болсо, бисмилла деп жабылбай ал тамакты эмне кылыш керек? Албетте бул түнкүсүн жатар алдында ошо тамактарды жаап коюу, идиштерди, бош идиштерди бош болсо деле жаап коюу, же болбосо жаппаса бош идиштерди көмкөрүп коюу. Бул бекем сүннөттөргө кирет. Бул адам үчүн пайдалуу эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан осуяттар. Бул жөнүндө да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Бухари, Муслимде келген хадистерде айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо идиш аяңарды жапкыла, жанагы суусундук куюлуучу идиштердин оозун бекиткиле, эшигиңерди жапкыла, жаш балдарды эшикке чыгарбагыла деп осуят кылып кеткен. Муслимдин риваятында болсо чырактарды өчүргүлө деп айтып кеткен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуяты. Анан ушундай иштердин мисалы тамак аштын жабуунун бир хикматы ошо Муслимдин риваятында келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ошо бир жылда бир түн бар дейт. Ошол түндө бир Аллах субхана таала ошо кудурети менен баягы буйругу менен бир оору түшөт экен. Ошол оору ошол тамактарга түшүп калган болсо, ошол адамга зыян болуп калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Жана ошондой эле ошо Муслимдин Бухари риваятында жанагы чырактарды өчүрүп жатыш керек, шам болобу, чырак болобу өчүрүп жатыш керек деген себеби. Анткени билебиз, адамдын үйүндө жанагы чычкандар аралап жүрөт. Анан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ошондой хадисте, ошондой чычкандар балким ошол адамдын үйүн, ошо үй бүлөсүн ошо өрттөй ийгенге себеп болуп калышы ыктымал. Эмнеге? Анткени ошо чырак шамга байланган жипти, ошо шам илинип турган жипти кыркып коебу же тартып кетеби же нары жылдырып кетеби, ошо себептен кулап кетип үйгө өрт түшкөн болсо, өрттөнүп ичиндеги баардыгы зыян тартат. Мына ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай осуяттарын айткан. Ошону биз аткарып жүрүшүбүз керек. Тамак ашты жаап турушубуз керек. Анан ошол эле Муслимдин бир риваятында келет, эгерде жапканга эчтеке таппай калсаңар, ошо бисмилланы айтып, бир чыбык болсо дагы, же кайсы нерсе болсо дагы таштап коюш керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени ошондой бисмилла деп айтылган үйгө идиш аягы жабылган, эшиктери жабылган, жанагы суусундук куюлуучу идиштердин оозу бекилген үйлөргө шайтан кирип, аларды ача албайт деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен. Мына ушундай осуяттарды биз албетте жашообузда күнүмдө үйрөнүп, башкаларга жеткирип, сактанып жүрүшүбүз керек. Эми мунун баягы эгерде тамак жабылбай калса өкүмү кандай болот дегенде, ушул жогоруда айтылган хадистердин өкүмүндө Ибн Хаджар рахимахуллах ушул хадистердин шархында башка алымдар сөзүн алып келип, ушул хадистерде келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктары, айткан осуяттар бул жана мустахаб катары келген деп айткан экен. Ошо алымдар ушундай түшүнүшүптүр, бул мустахаб катары, бекем сүннөт катары, бул важип катары айтылган эмес деп. Аны важип деп кийинки келген алымда кээ бирөөсү айткан экен, бирок да Аллаху алам, биз эми түшүнгөндө дагы, динди түшүнгөндө дагы мурунку алымдардын ою менен түшүнүшүбүз керек. Ошол себептен мустахаб болуп саналат. Демек мустахаб болгондон кийин тамак кышыгыл бузулуп кетпеген болсо, бисмилла деп жей берсе болот. Аллаху алам.